Аял заты коомдо зор күч. Аял затынын колунан баары келет деп айтылган сөздүн да төркүнү тереңде. Ырасында эле энелердин, эже апалардын эмгеги нар көтөргүс. Кайтармакка барбаңыз, алар иштебеген жер жок. Чын-чынына келгенде алыска, чет жакаларда жандарын ооздорунда тиштеп, жондоруна оор жүк артынып алып, үй бүлөсүн багып жатышат. Аялдары тапкан акчага дардая тоюп, көчө менен бир боло бакылдап баскан эркектер деле жок эмес. Анан да жөн отуруп ичип жеп берсе гана жер жеберине жетип, сөөктөн өтүп, чучукка жеткен сөз айтып, жандарын кейиткендер канча. Кайсы элдин жүдөө көрсөң зайыбын, ошол элдин уулуна кой айыбын деген сөздө туу туткандар дарбын. Мына ушул жашоонун агынак, карасын кара деп акыйкаттык менен иш алып барган Баймырзаева Аида Конокбаевна. Аида Ак Суу райондук сотунда бөлүм башчы. Өзү ошол эле Ак Суу районунун кызы да, келини да. 1978 жылдын 30 сентябрында жарык дүйнөгө келген. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясын бүткөн. Мектептен мыкты окуп, окуунун алдыңкысы гана болбой, коомдук иштерде дагы алдыңкы катарда, алдыңкы сапта жүргөн. Жигиттерден ашса ашып, акыры кем калбаган, беттеген ишин бербеген Көшөкөр айым. Баштаган жумушун ары жылдырып, ыкшоолук кылбайт. Юстициянын 2 класстагы кеңешчиси, юридикалык кесип боюнча 7 жыл иштеп, мамлекеттик жарандык кызмат органдарынын адистиги жаатында 24 жыл иштеди. Такшалды. 10 жылдан ашык убакыт бөлүм башчы болуп, артынан жаш кадрлардын далайын өстүрдү. Кыртыксыз иштеп, бир да бир эскертип алган эмес. Азыркы мезгилде жаштардын ошо Кыргызстандан сырткары мамлекеттерге кетип аткандыгына байланыштуу эмне себептен бул жумушсуздуктун кесепетинен жаштар айыл жергесинде көбүнчөсү жаштардын кыла турган кызматы, иштери болбогондуктан жана айлыктардын аздыгына жараша ошо көптөгөн жакшы адистер, билимдүү, илимдүү адистердин баары эле ошо чет өлкөлөргө чыгып кетүүдө. Ал эми ал чет өлкөгө чыгууга мүмкүнчүлүгү жоктор ошо кылмыштуулукка барып жатат деген ойдомун да. Алар ошо алсыздыгынан ойлойт да, ошо оңой жол деп ойлошот болуш керек деп ойлойм да. Оңой жол менен ошо кылмыштуулукка барып, мисалы үчүн оорулукка барып, ошон менен тиги үй бүлөсүн баксам, балдарын баксам деген, ата энесин баксам деп ошентип мындай туура эмес чечимди кабыл алып атышат. Ошондон көп кылмыштуулук болуп жатат. Аял заты эми өзүңүздөр билгендей, аял заты гүлдөй назик да. Аялды канча, аялга мырзалар тарабынан канча мындай көңүл бөлүнсө, канчалык колунан кол болуп, бутуна бут болуп, жардамын көрсөтүп, эме болсо, аял киши дагы ошончо гүлдөй болуп, мындай гүлдөп турат да. Анан эми азыркы заманга жарашаго аялдар деле азыр көп келишпестиктен, ошо үй бүлөдө келишпестиктин негизинде ажырашуулар да көп болуп, анын негизинде балдарын багам деп аялдар деле мындай эркек жок, мен деле тиги колумдан келет деп ойлошот да, мен деле жасай алам бул нерсени депчи. Анан ошентип, анан алар дагы ошондой туура эмес чечимге барып алышат да, айласыздын оокатынанчы жеңил жумуш деп ойлошот. Ошо баңги заттарды эме кылсам ушундай болот депчи. Бирок андай эмес. Баңги зат менен мыйзам боюнча жазасы аябай оор да. Азыркы жаңы мына эмеде 28 октябрда жаңы мыйзам кабыл алынбады. Ошонун негизинде дагы ошо баңги заттар менен баңги заттар боюнча беренелер боюнча жеңилдиктер каралган эмес да ал жакта. Анан мыйзамга ылайык келип калса, эгерде ошол берененин мыйзамына ылайык келип калса, соттордун аргасы жок да. Энелик укугунан ажыратуугачы.
ошондо ажыратуу жазасы белгиленет, бирок ошо баласы балакат жашка жеткенчекти отсрочка берилет да. Отсрочка берилет, анан жана мамлекеттик жаза аткаруу кызматы бар да, ар бир райондун өзүнүн жаза аткаруу мекемеси бар да, ошол жака учетко алынат. Ошол жерге бизден буйрук, соттун актысы күчүнө киргенден кийин биз ошол жака буйруктарды жөнөтөбүз аткарууга. Ошонун негизинде алар учетко алып иш жүргүзүшөт да. Ар бир адам укуктуу, Конституцияда деле жазылган, адам өзүнүн ар бир нерсеге өзүнүн иш аракетин, өзүнүн эмесин көрсөтүүгө баягы Конституцияда көргөзүлгөн да. Адам өзүнүн укугун коргоого ар бир адам укуктуу депчи. Укугубузду билбей калган адамдар көп болуп атпайбы? Укугун билбей ошо мен милдеттүүмүн деп өзүлөрүнө милдеттүү алып алышат да көп. Ошондой учурлар көп болот го. Ошондуктан баягы укугун билбестиктен көп мындай туура эмес иштер болуп, туура эмес иштерге барып же андай өзүнүн укугун коргой албаган адамдар бар негизи. Ар бир адам болуп жаралгандан кийин жана өзүнүн баягы балакат жашка жеткенден кийин ар бир адам өзүнүн милдети болот да, ар бир адамда милдет болот. Милдети жок жашоо болбойт деп ойлойм да. Мисалы үчүн мен ошо жумушка келем, мен ошо жумушта ошол өзүм тандаган кесибимде могу жумуштарды аткарууга мен милдеттүүмүн деп мен өзүмө милдетимди коем да. И ошол милдетти аткарышыбыз керек. Келе жаткан 5 мартта биздин кызматкерлерди сыйлыкка көрсөтүлдүпчи. Ошол боюнча ушундай сунуштар даянданды. Ошолорду силер карап отырасыңар. Сыйлыктарга берилип атканбыз, сунуштар берилиптир. Баары жазылат да. Ооба. Мен азыр бир сыйлык окуп чыгып коюп берейин. Мен протоколун даярдап коеюн. Өз кесибин сүйгөн Аида Конокбаевна жумушка эрте келип кеч кайтат. Чарчадым, чаалыктым деген ойдо болуп көрбөсө керек. Далыкпас аракет эмгек эрежесине жеткирерин 40-тын кырынан ашканда гана баамдаган чыгаар. Ондогон сыйлыктардын ээси сот департаментинин отличниги төш белгисин алган. 1996-98 жылдары ушул эле райондук сотто сот отурумунун катчысы, 2001-2003 жылдарда Ысык Көл облустук сот департаменти башкармалыгында иш алып баруучу, андан соң Ак Суу райондук сотунда сот отурумунун катчысы, улук катчы, кеңсе башчысы болуп туруп, учурда бөлүм башчы болушун ак эмгектин гана үзүрү деп бааласак болор. Укук бузуулар боюнча иштер көп. Көпчүлүк айдоочулар мас абалында автоунаа айдашат. Акыры кырсыкка кирептер болушат. Жарандык иштер андан дарбын. Ажырашкандар, алименттен качкандар, жаштар арасындагы кылмыштуулуктун өсүшү, миграция маселеси, чет жакта жүрүп уруш мушташ чабышка түшкөндөр баары Аиданын кейипкерлери. Мал уурлукта башкы көйгөй. Айтор мына ушулардын баары ар бир күндөгү иши. Сотторго нааразылар кайдан чыгат деген суроолор деле бар. Бирок Аида Конокбаевна бул пикирлер менен келишпеш мамиледе. Анткени өз иштерине ак так. Так, Ак Суу соттук жабык акционердик коопу банк компаниондун жоопкерлери Акрешова Буруккан Сабековна арасында келтирген акция карызды өндүрүү жөнүндө жарандык доорунун негизинде жарандык ишин карайт. Так, келген тараптар боюнча маалымат. Тараптар белгисиз себептер менен келишкен жок. Бирок тиешелүү доорду жана убактысы тууралуу кабардар болушкан. Кабардар болушкан экен. Так, түшүнүктүү. Анда тараптардын келбегендигине байланыштуу ишти башка күндө отурабыз. Азыр кайсы күндө отурабыз айтабыз. Дүйнөдө бул коомдук орду аябай чоң да. Аял заты бул биринчиден эне, биринчиден андан кийинкиси жубай сүйүктүү. Балдарга болсо эне деп эле айтылып атпайбы бизге ошол.
Ардан коомдо орду абдан чоң, аял затынын. Ошол эле кезде, мисалы үчүн, аял заты деген кызматкер да болуп атпайбы. Кызматта дагы бул аял заты өзүнүн кызматына жараша баягы орду бар экен. Жана кайтып кеткенде эле Айда Конокбаевна биздин бөлүм башчыбыз боюнча сөз болуп атпайбы көбүнчө ошол жөнүндө. Айда Конокбаевна ушул Ак Суу райондук сотунда негизи эле сот системасында 2003 жылдан бери кызмат кылып келатат. Өзүнүн кызматтык кесибин делопроизводитель иш алып барчудан баштап азыркы учурда Ак Суу райондук сотунун бөлүм башчысы кызматында эмгектенип келатат. Өзүнүн кызматындагы өзүнүн кызматты дагы алып баратат, үй бүлөсүн дагы алып баратат десек жаңылышпайбыз. Абдан кесипкөй, тажрыйбалуу кызматкер. Өзүнүн тажрыйбасын кийинки муундарга бөлүшүп келатат. Кесипкөйлүгү жагынан айтсак, бүт бардык жагы орду менен аткарган жумушу так десек жаңылышпайбыз. Эми сотто деген эки тарап болот да негизинен көбүнүсүндө эле. Бир тарабы ар дайым бир тарабына чечилет да. Мисалы үчүн доогер, жоопкер болуп, анан мыйзам чегинде иштерди караганда мыйзам чегинде эле каралат. Анан мыйзам чегинде баягы мыйзамга ылайыкташтырып келгенде эле бир тарабы баягы жеңилет дегендей эле сөз да. Анан бир тарабы жеңилгенде бир тарап обязательно нааразы болот. Эми баардыгы эле нааразы болуп кетпейт. Мисалы үчүн биз түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз, чечимдерди окушат. Чындыгында мен туура мен доом туура эмес экен же менин талабым туура эмес экен дегендер да болот. Түшүнүшөт кээ бирлер, анан кээ бирлер түшүнүшпөйт. Ал үчүн эми апелляциялык инстанциялар бар, ошол жака чейин жазышат. Ошол иштерди жүргүзүп келебиз. Албетте райондун элдери менен абдан жакын тыкан байланыштабыз. Айыл өкмөттөр менен дагы бирге иштешебиз. Негизинен аябай оор, түйшүктүү жумуш. Иш күнүндө биз негизи жетише албайбыз. Закон мыйзам боюнча биздики эртең менен 6-дан түнкү 10-го чейин ошол мезгилде биз элдер кеткенден кийин кечинде көпчүлүк учурда да кеч калып иштейбиз. Анткени күндүз кечке баягы ар ким өзүнүн көйгөйү менен келип кайрылышат, аларга да көңүл буруп, туура мамиле жасабасаң, аларды угуп койбосоң, алар дагы келген адамдар да бизди туура эмес түшүнүшөт. Ошондуктан баягы убактыбыздын абдан тардыгына карабай, көңүл буруп, ар бирин угуп, анан кечкисин ошо кеч калып иштеп, үйгө абдан кеч кайтабыз. Айда Конокбаева менен эми ал жерден бөлүм башчы канцеляриядан бүт иштин баары, соттон каралган иштердин баарын аткаруу барактары ушу канцелярия аркылуу бизге келет. Анан кайра аткарылышын ишке бизден бүткөн иштерди аткаруу документтерин кайра өткөрөбүз. Ошондуктан күн бою бирге байланыштабыз, бирге иштейбиз. Эми Айда Конокбаева менен мен көп жылдан бери кесиптеш катары жакындан берем. Биздин көз алдыбызда калыптанып өскөн эне катары, кесипкөй катары жакшы инсан, өзүнүн ишине абдан дыкан мамиле кылып, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык иш алып барган, кызматка келген жаңы кесиптештерди өзүнүн иш тажрыйбасы менен такай бөлүшкөн, ошондой адам катары билебиз. Керек учурда аябай көз карашы, бул жашоого оптимисттик көз караш менен караган курбу катары билебиз. Ошондуктан иш алып барабыз, такай чогуу көрөбүз. Кечкисин кеч калсак ал деле биз менен калып чогуу тамашалашып калабыз. Кээде бүгүн бияка конобузбу же кеттикпи депчи. Ошондой иш алып барышып жүргөн кесипкөй, жакшы инсан, мыкты, өзүнүн ишин сүйгөн, ардактап ар бир кесиптештерди сыйлаган. Эне катары дагы жакшы калыптанып келген, кыздарын дагы ошо окутуп, бардыгына убакытты таап, үй бүлө катары, үй бүлөсүндө бирге иш менен кошо кармап келаткан үлгүлүү үй бүлө. Орчулук бир топ эле болот, себеп дегенде биринчи орунда эми биздики үй бүлө болуп атат да, бала бакыра дегенде анан бир чети жумуш жагы болуп калат, бир чети ошо семьядагы эки жакка мындай бөлүнүп калат экен да, киши айыл киши болгону менен анан оор эле болуп калат. Кээде биз мисалы биздин судьябыз
тергөө судьясы. Ар кандай санкциялар болуп калышы мүмкүн. Андан кечки саат 9-га чейин, 10-га чейин да болуп калып, жумуш ордуна калып калып атабыз. Анан үйдөгү баягы балдарыбыз каралбай калат дегенде болуп калат да. Действительно оор эле болуп калат. Болот айда өзү мүнөзү токтоо, жоош киши. Мен айда Конокбаевнаны мектеп чактан бери эле тааныйм. Анан мектепти бүткөндөн кийин деле биз бияктан ошо сот тармагында 2004-жылдан бери мындай чогуу иштеп келатабыз. Айдан салган салымы мындай көп деп ишенем да, мындай айта алам да, действительно салымы чоң депчи. Ишке кылган мамилеси, кызматкерге кылган мамилеси аябай жакшы да, мындай айта келсек. Аялдар да көргөнүн назабынан балеге тутулуп калышат. Айла жок мыйзам чегинде жазалоого туура келет. Айда болсо энелик сезим, энелик жүрөк менен күйүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тынымсыз аракетте соттордун аброюн көтөрүү, эл ишенимине татуу үчүн жанүрөк ар кандай мамлекеттеги алымдарды соттун ичиндеги терминалга төлөгөнү өзгөчө. Мындай ыкма Ак Суу районунда Каракол шаарында гана бар. Элдин убактысы да үнөмдөлөт, бул аракетчилик азаят. Айымдар баягы жумуш менен үйдү аралаштырбаш керек да. Жумушта ылдый болот, өйдө болот, настроениең көтөрүлөт, настроениең түшөт. Бирок үйгө келгенде баягы үй бүлөңдүн эмесин неме кылыш үчүн баягы күлүп жайнап киребиз, киришибиз керек дегендей. Ошого жараша тиги үй бүлөм дагы мени аябай күтүп турушат да. Чайын коюп күтүп турушат. Анан мен келип кандай чечим кийинип, анан чогуу чай ичебиз, үй бүлөбүз менен бир сере отуруп чай ичип, андан кийин тамак аш жасаганга киришебиз. Баягы аял үйдүн куту деп коет го. Ошол статуска жараша болууга укуктуубуз го дейм да. Ошондо анан баягы үй бүлөнүн ынтымак биримдиги сакталат. Үй бүлөнүн ынтымагы сакталат деп. Ичке ката берсек баягы өзүбүзгө дарттабат экенбиз. Анан ар кимдин өзүнүн эмеси бар болуш керек. Мен болсо мындай жакшы кино көрүп, же жакшы тамак аш жасап, ошон менен чыгарып алам да өзүмдүн эмемдичи. Баягы эми үй бүлөмдүн дагы эмесин бузгум келбейт. Мен эгерде жумуштан капаланып келсем, баягы үйгө келгенде үй бүлөмдү көрүп, ошо жана кичинекей кызым апалап тосуп чыкканда мен баягы баардык нерсемди унутуп калам да. Урушпаш керек, талашпаш керек. Бул өзүнүн эми сүйгөн жумушу болгондон кийин өзүнүн эмесин жасап иштеп атса, тоскоол кылбаса эле уруш талаштан алыс болот болуш керек дейм мен. План ишине тоскоол кылбай, өз жумушу эме болуп аткандан кийин, если элдикинде көп балалуу болсок, анан дый балдарды карап бул дейт элек. Анан эки кыз менен болгондон кийин эки кыз бири-бирин карап атышат. Мен бош болсом мен карап коем. Ошол андан эле эчтеке уруш талаш жумушу деле тоскоолдук жок бизге эч кандай. Бир өзүнүн айткандан тайбаган жери, мына бирдеме эметсе баштап койсо ошону аягына чыгам деген ошол сапат. Анткени өзүмдө да ошол бар, что бирдеме ойлонсом ошону бүтүрүш керек. Аягына чыгабыз деп эле ошону догордон эле эмете беребиз. Ошондон эле мындай бизге иш кылса негизи эки кызыбыздан башка байлыгыбыз деле жок деген бир туугандарыбыз. Аида Баймырзаева эки кыздын Алмончокто энеси, өмүрлүк күгөйү Нурлан Айтахуновдун кептешер, кеңешер эң жакын адамы. Нурлан эч качан Аиданын ишине тоскоолдук кылып көргөн жан эмес. Жумушка эрте кетип, кеч келдим дебейт. Үй тиричилигин кыздары менен бирге жайгаштырып койгон учурлары көп. Бул үй бүлөдө эң башкысы ынтымакты туу тутуп жашоо. Иришаркак турмуш кечирүү, иштен чарчап келген жубайынын жеңилин жерден уурун колдон алып карамдуу. Түркүн даамын жайнаткан аял затына тил тийгизип, жүрөгүн канаткан адам өзү ким? Бир макулукта аял өзүнчө тең аалам, аялуу жан эмеспи? Аны ким болбосун аярлап, бирдүү кол менен кармабаса, атаганат эне жүрөгү ыйлабаса, аны ким болбосун аярлап, бирдүү кол менен кармабаса, атаганат эне жүрөгү ыйласа, жер силкинет деген ойго муюп, терең маани беришсе, мына ошондо жашоо ыргагы келимселдей керилип, бир калыпта бөксөрбөй, чайып албай өтөрү дагы рас белем.
Асылзат айымдар жашообуздун күзгүсү.